2013 жылдан бери уурдоо жолу менен жазылган диссертациялар текшерип келген Россиялык диссернет коому 5 жыл ичинде 10 000 деген илимий эмгектерге экспертиза жүргүзгөн. Натыйжада Россиядагы 200 окумуштуунун эмгеги плагиат экендиги аныкталып, арасында белгилүү министр, депутат, коомдук ишмерлер бар болгондугун айтышат. Ушул жылдын июнь айынан тарты эми аталган уюмдун эксперттери кыргыз окумуштуулардын эмгектерине баам салып жатыптыр. Текшерүүлөрдүн жыйынтыгында Кыргызстанда деле төбөсү көрүнгөн аткаминерлердин илимий эмгектери уурдоо жолу менен жазылгандыгын такташыптыр. Бизде бар эле илим изилдеп эмгек жаздык деп хор айтышат. Тилекке каршы иштебейин. Бул адептүүлүккө жатпайт. Эмгектин чыныгы ээси ким экендигин тактоо боюнча көзөмөл механизми жок болгондуктан мындай көрүнүштөр көбөйгөн. Биздин эксперттердин териштирүүсү боюнча бир катар ири аткаминерлердин илимий эмгектери плагиат экендиги такталды. Арасында Бишкектин мурунку вице-мэри, жогорку кеңештин мурунку азыркы депутаттары да бар. Бул сыяктуу бир катар көрүнүктүү илимпоздор көп. Илимий эмгектерди уурдагандардын тизмесинде мурунку финанс министри, жогорку кеңештин учурдагы депутаты Акылбек Жапаров да бар. Бирок 2000 жылдан бери илимий чөйрөгө аралашып бир канча монографияларды жазган экономика илимдеринин доктору Акылбек Жапаров аталган уюмдун аныктамасына каршы экендигин билдирет. Бир канча жогорку окуу жайларына, Россиянын белгилүү университеттерине чейин барып лекцияларды окуп келген илимпоз мунун артынан Москвадагы белдүү жогорку окуу жайларынын ардактуу профессору наамында алгандыгын айтат. Ал илимий иш жазууда мыйзам чегинен чыкпагандыгын билдирет. Бул российский компания келип алып биздин окумуштууларга пикир бере албайт да, бул биринчиси. Экинчисинен мага койгон доматтарын карап көрсөм, мен 145 источникти көрсөттүм. Ошонун ичинде 30тан ашык англис тилинде. Анан бир английский журналга чыккан статья менен сиздики окшош экен дейт да. Анан эми ал окшош болушу мүмкүн, анткени мен диссертациям кыргыз экономикасын модернизациялоо болот. Ошо модернизациянын атасы Майкл Портер, өзү англис тилинде бүт жазат, анан Америкада өзү иштейт да. Анан эми экинчи чоң доматы болсо Шайлоок Мусакожоевдун туруттарын көрсөткөн экен 60%ке чейин дейт. Биз а киши менен 2007 жылы бир китеп жазганбыз. Албетте илимпоздордун эмгегин баалап, ага ылайык алардын даражасын жогорулатуучу жогорку аттестациялык комиссия, анын ичинде атайын кеңеш да бар. Жапаров мындай ызы чуу чыга бергенден улам 2012 жылы финанс министрлигин аркалап турган мезгилде аталган комиссияга плагиатка каршы программаны сатып бергенбиз дейт. А бирок айрым окумуштуулар өлкөдө курч болуп жаткан бул көйгөйгө интернетте себеп болсо, ага каршы күрөшүнү күчөтүү керек деген ойдо. Биринчиден ошол илимий кызматкердин өзүнүн илимий дараметин көрсөтөт. Эгер илимий дарамети күчтүү болсо, ал бирөөнү нурдабайт да. Экинчиден мунун моралдык жагы да бар. Бирөөнүн эмгегин шилтеме кылбай туруп алып алуу, бул мындай өтө эле чоң күнөө деп айтсам болот. Бул маселе туура эле көтөрүлүп атат. Дагы күчөтүш керек. Анткени бул илимдин өзүнүн мындай жол жобосу бар да. Сөзсүз түрдө илим жайдак жерде жасалбайт. Илимий иш жазууда бир темага бир канча окумуштуу кызыгып, ал жөнүндө ар тараптуу иликтөөгө аракет жасайт. Ал эми бири алып чыккан эмгектин экинчиси шилтеме берүү менен гана колдонулат. Эгер шилтеме жок болсо, уурдоо деп саналат. Антке менен дүйнөдө көптөгөн өлкөлөр, ал тургай кошуна Казакстанда илим жактоо, илимий даражаларды алуу системасынан небак эле арылып, PhD программасын өтүптүр. Бизде да бул системага өтмөйүн көйгөйдөн арылбайбыз дешет илимпоздор. PhD деген программага өтүшкөн, анын үчүн 2 жыл окуш керек, магистратурадан кийин, анан илимий ишти жазыш керек, изилдеш керек, окуш керек, анан кийин PhD-ни алат. Биз ошол системага толугу менен өтмөйүнчө мындай маселелер, мындай жалган диссертациялар, жалган доктордук, кандидаттык диссертациялар улана берет, буга эч мындай бөгөт кое албайт эч ким. Себеби бул ошол ички табияты коррупциялаштырылган да. Аны эч ким аны жок кыла албайт. Ошон үчүн толугу менен менин жеке пикиримде илимдин кандидаты, доктор дегенден кайтыш керек. Аны жок кылыш керек. Илимий даражага татыктуулар тандаган илимий кеңеш коррупциялашкан заманда илимий наам сатып алуу, илимий эмгектерди уурдоо кадимки көнүмүш болгону жашыруун эмес. Албетте бирөөнүн эмгегин уурдоо, көчүрүп алууга каршы антиплагиат программасы салымын кошууда. Эгер мыйзам чегинде аныкталса, коргогон диссертацияларды жокко чыгарууга болот экен. Эгер керек болсо, ошол жанагы корголгон диссертацияларды жокко чыгарып салса да болот. Бирок азыр ошонун баягы доо мөөнөтү өтүп кетти деп калтырып коюп атышпайбы? Мен айтат элем, бул интеллектуалдык менчикте доо мөөнөтү болбош керек. Мисалы 3 жыл өтүп кетти, 5 жыл өтүп кетти, эми кала берсин деген болбош керек. Бул бирөөнүн акыл эмгегин уурдадуу, бул 90 жылдан кийин дагы мындай күчүндө боло бериш керек да. Илимий эмгек, анын артынан жетишкен даража боюнча аракеттерди мыйзам чегинде көзөмөлдөө качан ишке ашып, бул тармак коррупциядан толук качан арылат, азырынча белгисиз. Шекер Сатыбалдиева, Калыбек Абдумамутов, Нью ТВ.